9-iyun 2025-yıl Чүй буласы Токмок шаарындабыз. Ассаламу алейкум, урматтуу биздин каналыбыздын катталуучулары. Жалпы 100 баш кой сатыкка чыгып атат. Мына карап көрүңүздөр. Балким алып байлоого кийиресиздер, же малдык алабыз десеңиздер, мынакей 2 тиш, 4 тиш, бир төгөрөк койлор экен. Булар азыр мындайча айтканда чарбадан өйдөрөк. Себеби мындай жем жеп турат экендер. Кара эттери уже толуп баштады дейт. Бирок катуу семиске кирбейт булар. Арасында жакшы кызыл койлор да бар экен, момундай болгон. Карап көрүңүздөр туугандар. Эң кызыгы булардын баасы канчадан койдуңуз? Бул дүңүнөнбү же дүңүнөн 15 000 сомдон деп койду ээси. Кеми болот дейт. Бирок мындай келип тандап алсачы, өйдөрөк болуп калабы кандай? Эгерде тандап алабыз десеңиздер, бул жакта жакшы койлор эми 100 баштын арасында болот, жакшы койлор болот. Эгер тандап алабыз десеңиздер, 15 000ден өйдө болот дейт. 18 000 сомго чейин болот дейт. Мисалы үчүн, мына могу жерде мен өзүм көрүп атам. Тети көк кой, анын ар жагында турган койду, тети кызыл койду көрдүм. Анан кийин мына мореки күрөң, тети кызыл койду көрдүм, могу кара койду көрдүм. Тети четте да бир кой турат. Мисалы үчүн жакшы койлор да арасында бар экен. Эгер дүңүнөн болсо, ушул 100 башты 15 000 сомдон бирок да бир аз түшүп берем дейт. Бир аз да түшүп берем дейт. Эгерде тандап арасынан жакшы койлорду, мисалы малдык алабыз десеңиздер, тандап жакшысын алабыз десеңиздер, 18 000 сомго чейин болот дейт. Мына дарегини дагы бир жолу эскертип кетели. Чүй буласы Токмок шаарында. Мынакей. Жалпы 100 баш. Кимге эгер ушул койлор жакса, туура келсе, экранда ээсинин телефон номери болот, ээсине чалыңыздар. Ээси менен сүйлөшүңүздөр туугандар. Балким дүңүнөн алып кететтирсиздер, же тандап аласыздар. Анан этке деле бар экен бул жактачы. Мисалы үчүн тети кызыл кой турбайбы, чоң кой. Эти жакшы экен, аны сойсо болот экен. Мына мореки кызыл кой, бул деле эти жакшы экен. Анын артында бир меринос турат, анын деле эти жакшы экен. Кыскасы, негизи булар тууганда, козуларынан бөлүнгөн, козулары бөлүнүп, азыр кирген экен аткорумга. Бирок буларды дагы бир 2 ай, 2,5 ай кармаса, эттери жакшы болот. Эттери жакшы болот. Мына туугандар, карап көрүңүздөр. Эгерде кимге туура келсе, чала бериңиздер. Ушул эле кородон биз азырда 11 баш багалан козуларды чыгарабыз. Биздин видеолорубузду аягына чейин көрүп туруңуздар. Эгер багалан козу алабыз дегендер болсо, алында чалып сүйлөшсөңүздөр болот туугандар. Мынакей. Дарегини айттык, койлордун жашын айттык, баасын айттык. Бул жагын эми сиздер өзүңүздөр байкай бериңиздер. Кимге туура келсе, чала бериңиздер. Мынакей. 100 баш могу жерде.